Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары Кыргызстандын сүйлөшүүгө ачык экенин көрсөтөт. Саясат талдоочу Денис Бердаков. Кыргызстандын президентинин дүйшөмбүгө боло турган сапары зарыл деп эсептейт. Анын айтымында бул Кыргызстандын сүйлөшүүгө ачык экенин көрсөтүүдө. Акыл эстүү адамдар, эксперттер кырдаалдын биздин өлкө менен сүйлөшүү болмоюнча чечилбей турганын түшүнүшөт. Жакында болуп өткөн чыр-чатакта биз жабырланган тарап болгонубуз. Чындык биз жакта экени түшүнүктүү. Бирок башка жагынан алганда Тажикстан биз эч бир кол үзүп кете албай турган кошунабыз. Ошондуктан ортодогу көптөгөн маселелерди чечүү үчүн биринчи кезекте чек араларды тактоо иштерин аягына чыгаруу керек. Анткени акыркы чыр-чатактын да ага чейинкилеринин да келип чыгышына мына ушул маселелер гана себепчи болгон. Демек көйгөй кагаз жүзүндө чечилип, чек ара мамыларын орнотмоюнча кырдаал мындан арыда начарлай берет. Андыктан барыш керек, сүйлөшүү керек, ишендирип, фактыларга такап болсо да маселени чечиш керек дейт талдоочу. Мындан тышкары ал белгилегендей Тажикстан менен жеке маселелерди да чечип алуу керек. Мисалы жакында биздин фуралардын биринин айдоочусунун чек арадан таптакыр мыйзамсыз кармашкан. Мындай окуялар абдан көп. Албетте калп эле патриот көрүнүмүш болуп Тажикстанга кансыз согушту да жарыялап жиберсе болот. Бирок андай кылсак чыр-чатактуу кырдаалды ого бетер курчутуп алабыз. Бизге адамдар тынч жашап, Тажикстан менен так белгиленген чек ара болсо, ошол аймакта жашаган баардык адамдар муктаж болгон ич ара соода саттык болсо деген чечим керек. Ал жакта турмуш деңгээли абдан эле төмөн, аны жогорулатуу керек деп белгилейт Денис Бердаков. Ошондуктан Садыр Жапаровдун маселелерди конкреттүү чечүү үчүн дүйшөмбүгө аттанып жаткан сапары бул президенттин чечкиндүүлүгүнүн жана таяманбастыгынын бийик деңгээлин көрсөтүп турат. Кыргыз элин азыркы кылымга дейре бир гана намыс сактап келе жатат жана сактайт. Анткени кыргыз эли өтө намыстуу эл. 28 апрель 2021 жылы Эмомали Рахмон кандуу согушту баштап 44 жараныбыздын өмүрүн алып кетти. Арасында өспүрүм балдарыбыз дагы үйлөр өрттөнүп, кыргыз элинин намысы тебеленип калган эле. Эмне бийлик бат эле унутуп калдыңарбы? Садыр иним, сиз бир бизнесмен эмессиз да. Бизнес үчүн намысты четке кагып коюп, баарын кечирип партнеруңуздун үйүнө чай ичкени барганы. Сиз деген эгемендүү Кыргыз Республикасынын президенти болосуз. Ошондуктан сиз кандай кырдаал, кандай абал болбосун, улуттук намысты туубуздан да бийик көтөрүп жүрүшүңүз керек. Туура, эки президент жолугушуусу ошондой эле маселелерди чечиши абзел. Бирок нейтральный территорияда баткен окуясы Садыр Нуркожоевич сиздин жүргүзүп жаткан бийлигиңиздеги өчпөс каратак. Мен каалабайт элем. Эмомали Рахмон менен Душанбеде жолугуп, экинчи каратакты орденни көкүрөгүңүзгө тагып алганыңызды. Азырда кеч эмес. Жолугушууну нейтральный территорияда өткөрүүгө. Урматтуу президент Садыр Жапаров мырза, сиз унутпаңыз эч качан Кыргыз Манастын тукуму экенин. Жылдыз Жолдошова. Шайырбек Маматтокторов агайыбыздын баракчасынан алынды. Адилеттүүлүк үчүн айтпасам болбой калды окшойт. Бүгүнкү күнү көптөгөн үлкөндөр коррупцияга айыпталып, четинен камалып жатышат. Ошолордун басымдуу бөлүгү, а балким 99% чындап уурулар. Алардын тарапкерлери өз уурусундай жактап, атүгүл митингдерди уюштуруп жатышат. Албетте, бул алардын иши. Бирок менин айтайын дегеним башка. Ата журт партиясынын тизмесинде 2010 жылкы парламенттик шайлоого катышкам. Жеңишке жетип, парламентке 28 мандат менен партиябыз өттү. Алгачкы 1-2 жыл бир топ ийгиликтүү болду. 2012 жылдын 12 октябрында болсо керек. Ал кездеги оппозициялык депутаттар Ташиев, Жапаров жана Талант Мамытов кумтөр боюнча митинг уюштурушкан. Митинг аяктаганда Садыр Жапаров өз машинасына олтуруп жатып, Камчыкени да машинага чакырды. Жардамчысы Рахат деген жигит болсо керек, эшикти да ачты. Камчыке болсо мен жөө эле барам деп
Мамытов, Максат Сабиров жана башка болуп Ак үйдү көздөй жөнөдүк. Дарбазага жакындаганда башалмандык башталды. Андан кийин не болгонун баарыбыз билсек керек. Үчөө тең камалды. Болгондо да бийликти күч менен басып алуу деген оор берене тагышты. Анын үстүнө Садыр Нуркожоевич тосмого да жолугон эмес. Чынында бийликти басып алуу аракетинин белгилери да жок болчу. Ооба, коомдук тартипти бузушту, депутаттыкка жарашпаган жүрүм-турумду көрсөтүшкөндүр. Бирок анчалык оор кылмыш курамы жок болчу. Административдик айып менен бүтсө деле болмок. Бирок жаңы күчүнө кирип жаткан убактылуу өкмөт жана Атамбаевдин режими Кумтөрдөгү ири коррупцияга эбак малынып калышкан эле. Ошондуктан бул оппозициячыл депутаттарды түрмөгө тыгышты. Күнөөсү далилденбеди деген негизде буларды экинчи инстанцияда актаган эки сот, Зулушев менен Сатыевда соттор кеңеши тарабынан куугунтукталып кызматынан кол жуушкан. Кеп анда да эмес. Кеп эмнеде? Ошол кезде бул саясатчылар куугунтукка дуушар болгондо, бүгүнкү күндө камалып жаткандардын баары бийликтин туу чокусунда жүрүшкөн. Алардын бирөөсү да «Кой, бир аз туура эмес болуп жатат, анчалыкка барбайлы» деп айтышканын кимиңер уктуңар эле. Бул үчөө жана башка саясатчылар кандай гана көргүлүктүү көрүшпөдү. Ошол жылдары бул үчөөнүн бүт сот процесстерине катышкам. Архивдер да бар. Өздөрү да сопсонун эле билишет жана бүгүнкү күнгө чейин саламыбыз түз. Булардын үй бүлөлөрү көргөн азапты эч кимдин башына салбасын. Саясатчыны камап койсо, ал капастагы макулуктай олтура берет экен. Ал эми ата-эне, үй бүлө жана бала чаканын эле шору катыйт тура. Эми болсо тагдырдын тамашасын кара. Булар бийликке келип, атигилер түрмөдө. Айткылачы, эмнеси адилетсиздик? Рас болду. 10, 20, 30 жылдап өлкөнү тоногондор түрмөдө олтурбай. Анан ким олтуруш керек? Же булар бийликке келгенден кийин өздөрүнө кордук көрсөткөндөрдү башынан сыламак беле? Болгону күнөөлөрүн толук далилдеп, эч кимде шек болбогондой кылып жазалоо керек. Күнөөсү далилденбесе өзүңөргө окшотуп, аларды да түрмөгө тыкпагыла. Заманыңар өтсө, алар да ответка кылбасын. Болгону ушинтип эле бири-бирибизди куугунтуктап жүрө беребизби деген ой түйшөлтөт. Элдин жашоосун оңдобойлубу тезирээк. Өзбекстан качып бараткан афган аскерлерин өз аймагына киргизбей катуу эскертүү берди. Коңшу Өзбекстан Ооганстанга чек ара келишимдерин бузгандыгы үчүн катуу эскертүү берди. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлигине таянуу менен жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, 23-июнда салгылашуулардан кийин 53 ооган чек ара аскерлери жана жергиликтүү куралчан адамдар Шортеп районунан Өзбекстандын аймагына өтүп кетишкен. Андан кийин алар өзбек чек арачылары тарабынан кармалып, мекенине кайтарылган. Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз өтүү аракеттеринин баардыгы катуу каралат жана мамлекеттик чек араны бузгандарга карата эң катаал чаралар көрүлөт, деп айтылат Өзбекстандын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ооганстанда акыркы бир нече айдын ичинде көптөгөн аймактар Талибан кыймылынын колуна өткөн. Акыркы 2-3 күндө эле бул өлкөдө өкмөттүк күчтөр 15 райондон чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ал эми 22 июнда Талибан кыймылы Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы Шерхан Бандар аттуу баажы өткөрмө пунктун басып алышкан. 1 майда АКШ баштаган чет элдик аскерлер Ооганстандан чыгып кете баштагандан кийин Талибан согушкерлери өкмөттүк күчтөргө каршы айыгышкан күрөштү улантууда. Булак эркиндик чекит медиа.